Жолдошум ичиме тепкен үчүн балам мөөнөтүнөн эрте төрөлүп калуу коркунучунда дейт бүгүнкү каарманыбыз Ырчы Бурул Арунова. Ырчы Бурул Арунова жолдошу Эрнест Турсун уулу менен эки ажырым жолго түшкөнүн, буга үй бүлөлүк зомбулук себеп болгонун айтып чыкты. Экөөнүн чыры сотко чейин жетип, ишти азыр Бишкектин Ленин райондук соту карап жатат. Мурунку жолдошу тарабынан 2 күн мурун өзүнө кол көтөрүү болуп, бул боюнча да арыз жазганын Бурул Арунова көзүнө жаш алып айтып берди. Көп жолу үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым. Мурунку жолдошум Эрнест менен 2020 жылдын январь айында ажырашканбыз. Бирок ошондон бери ал мага тынчтык бербей келет. Эки адам эки ажырым жолго түшкөндөн кийин ар кимиси өз жашоосу менен жашашы керек да. Бирок ал жанымды койбой, үйүмө чейин келип, сөгүп, кол көтөрүп жатат. 11-мартта да унаамдын ичинен кол көтөрүп ичке тепкен. Анда 3 айлык боюмда бар эле. Ал кайрадан аны менен жашашымды талап кылып жатат. Чогуу жашап, баланы экөөбүз чогуу тарбиялайбыз. Болбосо баланы алдырасың, ага да каршы болсоң тынч жашоо бербейм деген. Мен анын кордугуна чыдап жашай албайм. Ошол себептүү милицияга арыз жазгам. Бул окуя Жоруктар кодексинин 75-беренеси, башкача айтканда үй бүлөлүк зомбулук беренеси менен жоруктардын бирдиктүү рейсине катталган. Менин сабалганымды соттук медициналык экспертиза тастыктап берген. Иш азыр сотко жетип, Ленин райондук сотунда каралып жатат. Чечим чыга элек. Ал ажырашкандан кийин гана эмес, чогуу жашап жатканда да кол көтөрчү. Ажырашуубуздун себеби ошол болду. Урушубуз анын көп адамдардан карызга акча алып бербей, алдап жүргөнүнөн улам башталган. Ошонун айынан ортобузда пикир келишпестиктер жаралып, мен бул адам тарабынан көп жолу үй бүлөлүк зомбулукка кабылдым. Күч органдарынан бул маселеге да дыккат көңүл бурулушун, адам өз жазасын алышын суранат элем. Айымдар өз укугуңарды коргогула. Жеке жашоомду коомчулукка жарыялагым келбей жашырып жүрдүм. Эл көзүндөгү адам болгондуктан мындай маселени элге айтып чыгуу оор болду. Азыркы учурда менин гана эмес, ата-энемдин, туугандарымдын, тааныштарымдын да жашоосуна коркунуч туулуп жатат. Керек болсо ата-энеме кол көтөргөнгө чейин барган. Ошол себептүү коомчулукка ачык айтып чыгууга аргасыз болдум. Менин оюмча, Эрнест ага кол көтөрүшүбүздү, ошону шылтоо кылып үстүбүздөн арыз жазгысы келип жатат. Кийин бул адамдын жасаган мамилесин кенен айтып берүүгө даярмын. Кош бойлуу болгондуктан учурда баарын эстеп айтуу оор. Акыркы жолу ал 14-июнда өз үйүмдөн мага кол көтөрдү. Ошол себептен ден соолугум жабыркады. Убагынан эрте төрөп коюу коркунучу алдында турам. Үйгө чейин келип, кол көтөргөнү боюнча менден видео фактылар бар. Бул факты боюнча Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрадан арыз жаздык. Эрнест дагы мага кол көтөрүштү деп арыз жазыптыр. Ал мени пиар жасап жатат деп пост жазды. Акыл эси соо адам мындай пиарга барбайт. Сиздер деле менин чыгармачылыгым менен таанышсыздар да. Мен эч качан хайп жасап иштеген эмесмин. Эч бир адамга мындай сыноо каалабайм. Эрнест экөөбүз баш кошо электе мага өзүн такыр башкача адам катары көрсөткөн. Үйлөнгөндөн кийин башкача адам болуп чыга келди. Никебизди ЗАГСка каттаталы десек, паспортум жоголуп кетти деген, ошону менен каттат элек болчубуз. Мынтип зомбулук көрүп жүргөндөрдүн арасында кесиптештерим да бар экен. Мен пост чыгаргандан кийин көп келиндер кайрылып, "Бурул, биз сени колдойбуз. Биз да үй бүлөлүк зомбулукка кабылып жатабыз. Кайда кайрылышыбызды билбейбиз" деп жазып жатышат. Мага окшоп өмүрлүк жолдош тандоодо жаңылып калгандар болушу мүмкүн. Бирок мен айымдарды коркпой, өз укугуңарды коргогула деп чакырат элем. Айымдар, өзүңөрдүн жашооңор, балдарыңар үчүн күрөшкүлө. Эрнест Турсун уулу, Бурул Арунованын мурунку жолдошу. 4-5 жолу ажырашып жарашканбыз. Ырчынын мурунку жолдошу бул айыптоолордун баарын четке кагып, жубайына кол көтөрбөгөндүгүн, тескерисинче өзүнө кол көтөрүү болгонун айтат. Биз Бурул экөөбүз 8 ай бирге түтүн булаттык. Ошол аралыкта 4-5 жолу ажырашып жараштык. Ким эле ажырашууну кааласын? Мен элдешүү аракетин көрдүм. Мен ага кол көтөргөн жокмун. Ооба, ар бир үй бүлөдө казын аяк кагышат. Негизи чыгармачыл адам менен жашаштын өзү чоң түйшүк экен. Мен анын чыгармачылыгын түшүнбөй, пикир келишпестиктер болуп турчу. Ошол себептен ажырашканбыз. Ал кетип калгандан кийин 22-февралда токсикозу каттуу болуп, ооруканага жатып калды. Ошондон кыйналып жатканын айтып өзү чалды. Барып каралашып, Бурулдун жанында 3 күн болдум. Ошондо мейли жашабай эле коелу, бирок балам менен мамилемди үзбө. Ага өз фамилиямды берейин, жардам берип турайын деп айткам. Мен боюнда бар аялын таштап кетти деген сөзгө кабылгым келген жок. Ошондуктан элдешели деп көп жолу бардым. Баланы алдыр деген билдирүүлөрдү жазган деп Инстаграмга чыгарды. Ал мен эмес.
Мен баланы алдыруусун каалабайм. Дайыма баламдан алыстатпа деп суранып келем. Ал болсо төрөлө элек баланы менден кызганып жатат. Элдешүүнү каалаган адам коркутпайт да. Мен Бурулду коркуткан эмесмин. Инстаграмга менин номеримди көрсөтүп, скриншот чыгарды го. Ошол билдирүү меники. Калганы меники эмес. Бурул белгилүү адам да. Ал кандай сөз айтса да коомчулук ишенет. Мен таанымал эмесмин, ошондуктан мага ишенишпейт. Акыркы 2 жолу Инстаграмга чыгарган айымдар менен түшкөн сүрөтүмдү өчүрүп коюусун суранып, үйүнө баргам. Сүрөттөгү айым досумдун келинчеги. Сүрөткө туулган күндө түшкөнбүз. Эми ал адамдардын да үй бүлөсүндө келишпестиктер болуп жатат. Тескерисинче мага кол көтөрүштү. Бурул тууралуу эч кандай жаман нерсе айта албайм. Ата-энеси, бир туугандары, өзү да жакшы адамдар. Бирок эмне себептен мындай жолдорго барып жатат түшүнгөн жокмун. Бирөөлөр ушундай багыт берип жатабы же окуяны пиар катары колдонуп жатабы билбейм. Жеке жашообузду элге жарыялабай эле койсок болмок. Бурул менен ажырашуу чечимин кабыл алгандан кийин андан сотко жетпей эле моралдык зыянды мындай эле төлөйүн. Арызды алып койбойсуңбу деп 2 ирет үйүнө бардым. 2 жолу тең Бурулдун байкеси, үйүндөгү эркек туугандары тарабынан кол көтөрүү болду. Биринде 102 кызматы чакырылган. Милиция кызматкерлери денеме келтирилген залалдардан улам мага арыз жаздырып алышты. Мага азыр деле телефон аркылуу коркутуулар болуп жатат. ЗАГСка турбаганыбыздын себеби мен аны олуттуу нерсе деп кабыл алган эмесмин. Негизгиси нике болсо болду деп ойлогом. Бурул мени документтери жок дептир. Документтерим бар, аны силерге көрсөтө алам. Мени аферист деп жатат. Ким болсом дагы мен анын бир кездеги тандоосумун да. Аферист болсом эмнеге мага тийиптир? Соттук отурумга башында 1 жолу келгем. Анда менин жактоочум жок болгондуктан отурумдун мөөнөтү жылдырылган. Кийинки отурум мен телефонумду өчүрүп, Кочкорго эс алууга кеткенимде болуптур. Мына бүгүнкү отурумга келдим. Соттон качпайм. Мен эч качан кылмыш кылган жокмун. Жактоочум жок болгондуктан отурум жылдырылды. Эми мага мамлекет тарабынан жактоочу бермей болушту. Ажырашуу жаман нерсе экен. Муну аял кишилер кантип көтөрүшөт билбейм. Мен эркек болуп туруп көтөрө албай калган учурлар болду. Оорудум, кыйналдым. Айла жок, жашоо экен. Жогорудагы маалыматтар Супер KG сайтынан алынды. Өз ой пикириңизди комментарийге калтыра кетсеңиз болот. Акын кыз Ырыскүл Изатова таажы вирусун жуктуруп алды. Учурда таажы вирус илдети Кыргызстанда жайылып, жуктургандардын саны арылып жаткан учуру. Кыргызстандагы депутаттар, саясатчылар, журналисттер Бишкек шаарынын мэри да жуктуруп алганы белгилүү. Бүгүн таланттуу жаш акын кыз Ырыскүл Изатованын ооруп калганын угуп, аны менен байланышканда буларга токтолду. Негизи 1 жума мурда ангинам кармап оорубай айыккам. Бирок өткөн жуманын аягында дене табым көтөрүлүп, алсырап жатып калдым. Жөн эле өтүп кетет го деп ойлогом. Бирок температурам көтөрүлүп, кургак жөтөл болуп атты. Тамактын даамын, жытын сезбей яткам. Анткени таажы вирустун дагы бир белгиси жыт сезбей калуу дешкен эле. 2 күн температурам түшпөй койгондон кийин 118ге чалсам, келип анализдерди алып кетишти. 2 күндөн кийин анализдин жыйынтыгы чыкты. Сиз таажы вирус илдетине кабылып калыптырсыз дешти. Ага чейин телефонума эч жакка чыкпаңыз, эч ким менен контактта болбоңуз деп атайын функция орнотуп кетишкен. Эгер мен эшикке чыксам же бирөөлөр менен контактта болсом дароо билип коюшат экен. Ага айыппул салынат. Ошондон кийин эч жакка чыга элекмин. Мага атайын аймактык дарыгерди бекитип беришти. Алар келип ден соолугумду карап турушат экен. Азыр эл арасында таажы вирусу жок деп ишенбегендер да болуп атпайбы тилекке каршы? Бизде таажы вирустун жеңил түрү өтүп атат окшойт. Жалпы Кыргызстанда, антпесе Европада канчалаган адамдар көз жумушту. Кудай сактасын, сак болушубуз керек. Бирок тилекке каршы таажы вирус жуктуруп алыптыр деген адамды көргөндөр, уккандар, айрымдары бул дарт адамда өмүр бою ВИЧ инфекциясы сыяктуу кетпей калчудай сезишет экен. Бул уят, оор эмес. Бул грипптин бир түрү. Азыр күчөп аткан учуру. Эч кимге эч кандай кепилдик жок. Мен деле кайдан жуктуруп алганымды билбейм. Бул оору аягат. Ал эми айрымдар ушул ооруну жуктуруп алса да, аны ачыкка чыгаргандан уялышат экен. Өмүр бою ушул оору менен ооруп калчудай болуп, жаа бою качышат экен. Албетте азыр сак болушу керек. Буйруса мен бул илдеттен айыккандан кийин да менин жаныма тааныштарым жолобой калат го деп да чочулап кетип атам. Силерден анализ алыш үчүн атайын дарыгерлер келишти да, кошуналар көрүштү, алар эч нерсе дешкен жокпу? Үйгө дарыгерлер атайын униформа кийип келишти, анализдерди алды. Алар кеткенден кийин кошуналар ызы чуу болуп, ооруп калышыптыр дешти.
Биз жашаган квартиранын эшигинин алдына чейин хлор чачышыптыр. Адамдар психологиялык жактан бул ооруга даяр эмес экенбиз. Балким айрымдар бул ооруну жашырганы да ушундан болуп жүрбөсүн деп ойлоп калдым. Бирок ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дегендей, эч качан вирусту жашырбашыбыз керек. Өзүбүздүн, жакындарыбыздын саламаттыгында ойлошубуз керек. Жумуштагылар менен байланышкан жок белең. Чогуу жашаган кыздарым үйлөрүнө кетишкен. Дене табым жакшы болбой жаткандан бери жумушка бара элекмин. Кудай сактасын. Ал жактан эч ким менен деле байланышта болгон жокмун. Оорунун белгилери кандай экен? Температурам көтөрүлүп, денем шалдырап, кургак жөтөл болуп, кээде демим кысылып кетип атат. Врачтар мага дарыларды жазып беришти. Ошолорду ичип дарыланып атам. Бул илдетке ишенбей атышат, бирок оору бар экенин элге эскертип кетейин. Баарыбыз сак болушубуз керек. Эч кимге кепилдик жок. Жакшы болуп сакайып кет акын кыз. Ден соолукта бол, ооруба. Маалымат булагы Аргумент KG сайты.